Dünyanın en tereң жерінде эмне бар? 19-кылымда адамдар көлдүн, океандын, деңиздин эң терең жерлерин аныкташ үчүн ичке жипти, анан 1 килограмм темирди колдонушкан. Ал темирди жиптин учуна байлап, чөктүрүп көрүшүп, ошого жараша жиптин узундугун өлчөшкөн. Ошентип изилдеп жүрүп, Гуам аралдарынын жанына келгенде, жипти таштап, дээрлик 1 саатка жакын күтүшкөн. Болжол менен ошол убакытта 5 километр деп эсептешкен. Албетте, адашышкан. Кийинчерээк технологиянын өнүгүшү менен ал чуңкурга жип эмес, радио толкундары жиберген. Радио толкундары эң терең жерге жетип, кайра өйдө кайткандыктан ошол убакыт аркылуу ал жердин так тереңдиги такталган. 10.994 метр. Элестеткиле. Дүйнөдөгү эң чоң чоку Эверест чокусун алып келип, Мариана чуңкуруна койсок, Эверест чокусу суунун астында калат. Ошондой терең жерге болгону 4 гана адам түшкөн. Анын үчүнчүсү Джеймс Кэмерон. Режиссер Джеймс Кэмерон. Кэмерон изилдөө үчүн түшүп, эч нерсе деле тапкан жок. Бирок Rolex саатын жарнамалап чыкты. Көрдүңөр да, сааттар кандай жарнама кылышат. Ошол миссиялардын баарынын чыгашасын Rolex жаап берген. 4-түнчү болуп түшкөн адам ал жактын сүрөтүн тартып чыкты. Ал жакта эмне бар деп ойлойсуңар? Албетте, таштанды. Момпо суйдун кабы жана пластик пакет. Элестеткиле, дүйнөнүн эң терең жери болгону 4 эле адам барган, а бирок адам заттын таштандысы ошол эң терең жерге жетип барган. Көрдүңөр окшойт. Биз табиятка канчалык зыян берип атабыз? Баса, деңиз куштарынын 90%-нын ашказанында пластик пакеттер табылган. Муну билбесеңер, эми билесиңер. Достор, болор иш болду. Табиятты кирдетип жатабыз. Эми мындан ары эмне кылабыз? Албетте, табиятты биринчиден кирдетпейбиз. Экинчиден, тоого, талаага, эс алууга барганда өзүбүз менен ала барган нерселердин таштандыларын кайра өзүбүз алганча келип, атайын таштанды таштоочу жерге ташташыбыз керек. Пластик бөтөлкөлөрүнөн жана пластик идиштерден жана полиэтилен пакеттеринен баш тартканга аракет кылалы. Мисалы, бир жолу колдонулган чөйчөктүн ордуна Куликов жана Шоронукундай кагаз чөйчөктөрдү колдонгонго аракет кылалы. Ал кагаз эң азынан батыраак жоголот. Достор, мисалы, пластик бөтөлкөлөрдү, макулатураны, кагаздарды тазар тиркемесине өткөрүп берсек болот. Анын үчүн тазар тиркемесин жүктөп, буйртма берсеңиз болот. Ал жактан өздөрү келип алып кетишет. Жана сиз берген таштандын көлөмүнө жараша упайларды берет. Ал упайларды дагы пайдалуу колдонсоңуз болот. Полиэтилен пакеттери жана пластик бөтөлкөлөр 400-500 жылда гана араң жер кыртышына аралашып жок болот. Элестеткиле, күн сайын канча бөтөлкө чыгарылат. Анын болгону 9% кайра иштетүүгө кетет. Достор, эгер пластиктен, полиэтилен пакеттерден баш тартпасак, анда өлкөбүздүн, жер планетасынын, дүйнөнүн келечеги коркунучта. Сен таза болсоң, мен таза болсом, жер планетасы дагы таза болот. Достор, табият менен таттуу мамиледе бололу. Молдочулар.